Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Өкмөт башчы кыргыз өкмөтүнүн аппараттын кызматкерлерине кайрылып, мамлекет кесипкөй жогорку адеп ахлактуу, мамлекеттик кызмат менен гана ийгиликке жетишип өнүгө алат. Ал мамлекеттик тутумдун маанилүү элементтеринин бири болуп саналат. Ошондуктан жарандарыбыздын жашоосун жакшыртуудагы силердин баа жеткис салымыңарды белгилей кетүү маанилүү. Өз кезегинде өкмөт жүргүзүп жаткан саясаттын натыйжалуулугун, ачык айкындыгын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу боюнча активдүү иштерди жүргүзүүдө. Бул күн тартибин түзүүдө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ролу чоң. Анткени сиздер улуттук саясатты жүргүзүүчү болуп саналасыздар. Албетте, экономикалык жана социалдык кайра түзүүлөр көңүл борборунда болушу керек. Салтанат учурунда Мухаммедкалый Абылгазиев үзүрлүү эмгек кылып, мыкты кызмат өтөгөн аппараттын кызматкерлерине сыйлыктарды ыйгарып, соңунда баарына бекем ден соолук, жакшылык, бакубатчылык жана баардык башталыштарда ийгиликтерди каалады. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлү Юкэ Макуо менен анын миссиясынын аякташына байланыштуу жолугушту. Кежиги учурунда Кыргызстанда ЮНИСЕФтин ишмердүүлүгүн, балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого, энелердин жана перинаталдык саламаттыкты сактоо жана балдардын өлүмүн кыскартууга багытталган өлкөлүк программаларды ишке ашыруу маселелери талкууланды. Премьер-министр Юкэ Макуого жемиштүү ишмердүүлүгү, эне жана балага вакцина саюу жана витаминдештирүү, билим берүүнүн балдарга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү, зомбулуктан жана басмырлоодон коргоо боюнча кызматташтык программаларын ийгиликтүү ишке ашыруусу үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле өкмөт башчы Кыргызстандын майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясын ратификациялоосун эске алуу менен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарда социалдык кызмат көрсөтүүлөр жана билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү менен камсыздоо боюнча мамлекеттин демилгелерин колдоосу үчүн ЮНИСЕФ өкүлчүлүгүнө ыраазычылык айтты. Өз кезегинде Юкэ Макуо белгилегендей, Кыргызстан 5 жашка чейинки балдардын өлүмүн кыскартууда прогресске жетишти. Эрте курактагы балдарга мектепке чейинки билим берүү программаларынын жеткиликтүүлүгү 2 эсе өстү жана дээрлик 40% балдар бала бакчага баруу мүмкүнчүлүгүн алышты. Өлкөдөгү дээрлик баардык балдары баштапкы мектепте окушат. Ал бул маанилүү жетишкендиктер экендигин белгилеп, эрте курактагы балдардын өнүгүүсүнө жана бакубатчылыгына инвестиция салуусунун маанисин баса көрсөттү. Ошону менен бирге жолугушууда балдарга зомбулук көрсөтүүгө жол бербөө боюнча биргелешкен чаралар маселелери талкууланды. Юкэ Макуо ЮНИСЕФ Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун колдоосу алдында жана Кыргыз өкмөтү менен тыгыз өз ара аракеттешүүдө Тумар улуттук компаниясынын биргелешип ишке ашырууга кубанычта экендигин белгиледи. Премьер-министр баса белгилегендей, өкмөт бул багыттагы баардык эл аралык талаптарды жана стандарттарды так сактап, эне жана баланы социалдык коргоо тутумуна мындан ары карай да инвестиция салат. Мухаммедкалый Абылгазиев Юкэ Макуого ыраазычылык билдирип, мындан аркы ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Аламүдүн жана Алаарча дарыяларынын суу агымы менен таанышты. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу суу чарба жана мелиорация департаментини жана Кыргыз өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укту өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү маалымдагандай, Алаарча тутумуна байланыштуу жерлерди суугаруу булагы катары Алаарча дарыясы саналат. Суу керектөөчүлөр Аламүдүн, Сокулук райондору жана Бишкек шаары. Туш магистралдык каналынын алдындагы суугат жери 11302 гектар, анын ичинде Сокулук району 5559, Аламүдүн району 5743 гектар. Алаарча дарыясындагы Аламүдүн району боюнча суу алгыч секундасына 1,180 куб метр, Сокулук району боюнча секундасына 3 куб метр. Алаарча дарыясына агызып чыгаруу секундасына 1 куб метр, жалпысынан сууну сарптоо секундасына 5,8 куб метр. Синоптиктердин маалыматы боюнча Алаарча дарыясында суунун болушу секундасына 10,8 куб метр. 2018 жылы бул көрсөткүч салыштырмалуу секундасына 8,92 куб метрди түзгөн. Биринчи вице-премьер-министрге маалымдашкандай, Аламүдүн дарыясынын суу кабыл алуу галереясы оң жээктеги каналга секундасына 22 куб метр сарптоого эсептелген. Керектөөчүлөрү Аламүдүн районунун жана Бишкек шаарынын жашоочулары. Жалпы аянты 5431 гектар. Аламүдүн дарыясындагы суу алгыч секундасына 4,3 куб метрди түзөт, Бишкек шаары секундасына 2,3 куб метр. 2018 жылы Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча дарыядагы суу секундасына 11,2 куб метрди түзсө, 2019 жылы секундасына 9,164 куб метрди түздү. Бул тоо башынан суунун агып түшүүсү мурдагы жылдарга караганда жай болушуна байланыштуу. Ушундан улам Кубатбек Боронов айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине жана өкмөттүн Чүй облусундагы
ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө сууга тутумдарында сууну айлантуу жана түнкүсүн суугаруу тажрыйбасын киргизүүнү тапшырды. Бул суу ресурстарын үнөмдүү пайдаланууну камсыз кылат. Ошону менен бирге түзүлгөн жагдай тууралуу калктын жана дыйкандардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырылды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарына арналган 8-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясынын алкагында кол коюлган келишимдерди ишке ашыруу боюнча кеңешме өткөрдү. Стратегиялык өнөктөштүктүн жана интеграциянын жаңы горизонттору темасындагы 8-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясын өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча жалпы суммасы 6 миллиард 134 миллион 860 миң АКШ доллардык 53 макулдашуу, меморандум жана соода келишимдерине кол коюлган. Анын ичинде инвестиция тармагында 5 миллиард 514 миллион 700 миң АКШ долларын жана соода жаатында 620 миллион АКШ долларын түзөт. Мындан тышкары конференциянын алкагында Кыргыз өкмөтүнүн жана Россиянын аймактарынын ортосунда 4 өкмөт аралык келишимге кол коюлду. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жетишилген экспорттук макулдашуулардын алкагында жеке сектор менен соода келишимдери ишке ашырылууда. Ал эми тийиштүү мамлекеттик органдар инвестициялык келишимдерди аткаруу боюнча жол картасын деталдуу түзөт. Ошондой эле Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, өкмөт тарабынан жакын арада президент Сооронбай Жээнбековдун чет өлкөлөргө жана чет мамлекеттердин лидерлеринин Кыргыз Республикасына сапарларын жүрүшүндө жетишилген келишимдерди жүзөгө ашыруу боюнча иштин жүрүшү комплекстүү каралмакчы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев республикадагы инвестициялык ишмердүүлүктүн абалы жана аны өнүктүрүү келечеги жөнүндө кеңешме өткөрдү. Өкмөт башчы белгилегендей, 2018 жылга карата чет элдик түз инвестициялардын агымы 851 миллион 700 миң АКШ долларын түзүп, 2017 жылга салыштырмалуу 38,1% өскөн. Бул учурда кирген агым чыккан агымдан 144 миллион 200 миң АКШ долларына ашкан. Былтыркы жылды биз адегенде кыйынчылык менен баштаганбыз. Өзгөчө инвестициялар тартуу боюнча кыйынчылыктар менен башталган. Бирок жылдын жыйынтыгында оң көрсөткүчтөргө жетиштик. Бул 2018 жылы чет өлкөлүк тике инвестициялардын көлөмү 851,7 миллион доллар АКШ долларын түздү. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 38%га көбөйгөн. Дүйнө жүзүндө тикелей инвестициялар 1,3 триллионга кыскарды деп. Бизде болсо эми өзүбүздүн жанагындай жүргүзгөн иштерибизге байланыштуу бизде жанагындай тез көрүнүштөр болгон жок. 2019 жылдын биринчи кварталында, биринчи жарым жылдыгын алалы, 48,9%га көп, 18 жылга салыштырмалуу. Бул да биздин өзүбүздүн туура саясатыбыздын бараткандыгын тастыктап аткандыгын түшүндүрөбүз. Өкмөт башчы тийиштүү мамлекеттик органдарга инвестициялык долбоорлорду сапаттуу түзүүнү жана ишке ашырууну, келип чыккан көйгөйлөрдү ыкчам чечүүнү тапшырды. Бул инвесторлордун өкмөткө карата ишениминин деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин имиджине таасирин тийгизет. Мындан тышкары инвестициялык ишмердүүлүк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча иштерди активдештирүүнү тапшырды. Инвестициялык каражаттарга атаандаштык күчөп атат. Мына ошол күчөп аткан шартта сөзсүз түрдө ким утат? Инвесторларга шарт түзүп берген гана экономика утат. Мына ошон үчүн биз баардык күчүбүздү ушу инвесторлорду коргоо, ишкерлерге шарт түзүп берүү, алардын ичинде финансылык каражаттарды, арзан пайыздагы кредиттерди коргоп, ошолорду жеткирүү боюнча чараларды көрсөк, ошондо гана инвестиция келет деп ойлойм. Мына ушундай жакшы бир жөрөлгөлөрдү биз да баштап атабыз. Ошонун баары тең мына ар бир өкмөттүн мүчөсү жана мамлекеттик органдын жетекчилери кандай көз караш менен мамиле кылат, мыйзамдар кандай аткарылат, ошого жараша биз инвесторлордон экономикабызга салымдалабыз деп ойлойбуз. Жыйындын жүрүшүндө 1992 жылдан 2019 жылга чейин түз инвестициялардын агымын талдоо, ошондой эле чет элдик түз инвестициялардын катышуусундагы жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашырууну талдоо сунушталды. Мындан тышкары инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү жана инвесторлор туш болгон тоскоолдуктарга өз убагында жооп кайтаруу үчүн жаңы маанилүү механизмди киргизүү маселеси талкууланды. Бул механизмдин алкагында тескөөчү вице-премьер-министрлерден, мамлекеттик органдардын жетекчилеринен, өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн ири инвестициялык долбоорлор боюнча кураторлор аныкталды.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз жакында ошо Кыргыз өкмөтү тарабынан жаңы түзүлгөн улуттук башкаруучу компания тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биздин конокто бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Ринат Төлөбердиев мырза. Ринат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ушул азыркы учурда улуттук башкаруучу компания түзүлдү. Анан көбүнчө ошо жарандарда ушул бир суроо пайда болду да. Бул кандай максатта түзүлдү деп? Максатын айтып кетсек, бул 91-жылдан бери мамлекеттик мүлктү башкаруу фонд иштеп жатат. Бул биздин кошуна Өзбекстан менен же ошол эле ЕСК кирген Белоруссия менен алганда бизде бул этап биз алдыга кеттик да. Бирок мамлекеттик үлүшү бар компанияларда биздин натыйжабыз анча чоң эмес. Ошон үчүн биз акыркы убактарда ошону анализ кылып, ошол эле биздин модельди башка мамлекеттердин модели менен салыштырганда, ошол эле Сингапур, Малайзия, булардын компанияларынын иштегендери кандай. Анан бизде ошо анализ кылып, ошол эле негизи фонд ушундай компанияларды, мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдорду, мен туура айтып кетейин, бул жерде мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдор бар, жана мамлекеттик ишканалар бар. 106 мамлекеттик ишкана бар. Жана азыркы кезде ошо активдүү иштеп аткан 30 мамлекеттик үлүшү бар. Кээ бир жерде бизде 5%, кээ бир жерде 50%, кээ бир жерде 80, 90, 100 ар кандай үлүшүбүз бар. Бирок биз акционер болуп эсептелебиз. Бирок ошол акцияларды башкаруу, компанияларды башкаруу эмес, акцияларды башкаруу ушул мамлекеттик чиновник же ошо айтып кетсек мамлекеттик ведомство канчалык эффектив башкара алат. Анткени биздин компаниялардын ошо потенциалы айтып кетсек абдан эле чоң. Биздин актив азыр бухгалтерский баланс боюнча анткени биздин дагы чоң переоценка болгон эмес компанияларыбызды. Ошон үчүн 157 миллиард сом. Бул 2 миллиард сомдон, 2 миллиард доллардан ашыгыраак. Бирок биздин ошо базарлык нарк мындан да жогору. Ошол бул компания түзүлгөндө да ошо компаниялардын акциялары өтүп атканда биз бардык компанияларды ошо баалаштыруу, переоценка кылып киргизишибиз керек. И ошону биз бир кандайдыр бир чоң, орусча айтып койсом, игрок, кандайдыр бир пайда кылышыбыз керек. Бул ошол компания жеке эле Кыргызстандын ичинде эмес, ошол сыртка да чыкканга. Анткени ошо активы чоң компания дайыма сырт жактагы инвесторлорго кызык болот. Инвестордон сырткарда ошо биздин капиталга, акцияларыбызга эмиссия кылып, маселен, башка акционерлерди ошол биржалар аркылуу тартып киргизсек болот. Анткени эл аралык биржаларга компанияны чыгарыш бул абдан чоң жетишкендик болот. Биздин акцияларды чыгарсак, биздин компанияларда аэропорт болобу, же башка ишканалар болобу, бул абдан жетишкендик болот. Анткени бирок аны чыгарышка көп кадамдарды кылыш керек. Көп критерийлер бар. Бирок ошол кезде бизде пайда болот ошо кандайдыр бир жакшы инвесторлорду, акционерлерди тартып биздин ошол эле банк болобу, башка компанияларыбызга болобу. Алар киргенде дагы өзүнүн принциптери менен келет. Корпоративдүү башкаруу. Ошо дүйнө жүзүндө эң жакшы үлгүлөрдү алып келе алышат, эң жакшы менеджерлерди тартып келе алышат. Ошон үчүн көз карандысыз директорлорду тартып келгенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Ушунун баардыгы бизге азыр ачык айтсак жетишпей атат. Ушунун баары бизге ачык айтсак жетишпей атат. Ошон үчүн биз ушундай акыркы убакта велосипед ойлоп тапкан жокпуз. Ошол башка ийгиликтүү иштеп аткан модельдерди, анткени биздики менен Казакстандык аябай окшош. Ошол модельдерди алып эметип анан ушундай чечимди сунуштады экономика министрлиги өкмөткө. Биз да толук колдондук, анткени биз ошо практика түрүндө иштеп жатабыз, и компаниялардын ахвалын биз жакшы билебиз. Азыркы күндө деле бир кандайдыр бир реформага барбай тура берсек болот, бирок компаниялардын келечеги боюнча ойлонсок, биз албетте барышыбыз керек. Дагы бир да ушундай бир суроо жаралып атат бул жерден. Мамлекеттик мүлк фонду кандай ролду аткарат? Ал эме жаңы улуттук башкаруучу компания эмне максатта? Мен ошондой мындай эме менен эле эсептеп берейин. 5 функция бар. Азыр түзүлүп аткан акционердик коомго бир гана функция өтөт. Бул акционердик коомдор үлүшү бар, мамлекеттик үлүшү бар, акционердик коомдордун акциясын башкаруу. Келечекте бул 106 мамлекеттик ишкананы азыр өткөндө да премьер-министр тапшырма берди министрликтерге. 106 ишканадан канчасы азыр биздин экономикага керек, канчасын кошсок болот бири-бири менен, канчасын жапсак болот. Ошол азыр бир августка чейин срок берилди, мөөнөт берилди. Анан бара-бара бул мамлекеттик ишканалар акционерлик коомдорго өткөргөнгө биз даярданышыбыз керек. Эмне себептен мамлекеттик ишкана менен акционер? Негизи ушул СССР мамлекеттеринде гана, мурунку СССР мамлекеттеринде гана ушундай бөлүнүү бар. Дүйнө жүзүндө мындай бөлүнүү жок, бардыгы эле ошол менчик формада, акционердик коом деген формада иштешет. Бизде гана ошондой азыр форма менен иштеп атабыз. Негизи акционердик коомдордо бул ачык айкындык көбүрөөк. Орусча айтып койсок, прозрачность. Жылга эл аудиттен компаниялар өтүп турат. Алар ошо өздөрүнүн сайттарына жана эмелерге илет, жарыялайт ошонун баарын. Бул инвесторго кызык.
ошол эле акционерлерге эме болот, абдан керек болот. Бул иште канча дивиденд ала алабыз, канча киреши болду, канча чыгашы болду. Ошо аудитти көрүп туруш керек. Андан да корпоративдүү башкаруу деген абдан жакшы. Эгер муну туура иштетсе, ошол баардык деңгээлдерде туура чечим кабылганга чоң жардам берет. Бул директорлор кеңеши, ревизорлор, аудиторлор, андан сырткары менеджмент, ушул тепкичтер баардык компанияны башкарат. А мамлекеттик ишканада жеке жетекчи, маселен, директор башкарат да. Анан эле ошол инвестор келет, ошол жерге кайсы жерде маалымат ачык жарыяланат, кайсы жерге инвестициясын коркпой салганга да. Ошон үчүн азыр бизде 4 функция бул фонддо калат. Бир функцияны жөнөкөй тил менен айтканда биз ошол, бирок бул чоң функция, акционердик коомдордуку мамлекеттик ишканалардан караганда бир мамлекеттик ишканалардын активи азыр ошо баланс, бухгалтерский баланс менен айтканда 19 миллиард, акционердик коомдордуку 157 миллиард. Көп эсе чоң, 7-8 эсе чоң. Бирок бул жерде туура айтып кетейин, баардыгы эле ошол 30 компаниянын акциясы бир маалда өтүп кетет дегенден биз азыр алыспыз. Этап менен акырын даярдап, ушул өзүнүн организациондук структурасын бүт маселелер чечилип, ошондой өзүнүн эле бүт эмелерин киргизгенден кийин, функцияларын абдан далилдеп, ошо бүт дүйнөдөгү жакшы тажрыйбаларды алып, ошону иштеткенин көзүбүз жеткенден кийин анан бирден сунуш беребиз өкмөткө компаниялардын кириши боюнча да. Ошон үчүн мунун баарын туура түшүнүш керек. Бул жерде кандайдыр бир башка жерге берүү, менчиктештирүү маселеси бирде жок. Ошон үчүн биздин жарандар чочунбаш керек. Муну түзүп алып, азыр бир кандайдыр менчиктештирүү жүрөт. Жок, биз ушу мамлекеттик үлүшү бар компанияларды башкаруу принципин өзгөртөлү деп атабыз. Реформа кылалы деп атабыз. Айтып кеткенде ошо реформа кылыш дайыма оор, дайыма көп критика болот, буга эрк керек. Ошон үчүн азыр ушул эрк пайда болуп, биз ошол реформага баралы деген азыр кадамда турабыз. Ошол жаңы улуттук башкаруучу компаниянын түзүмүн бекитүү, мындан сырткары ал жерге жетекчиликти дайындоо ким аркылуу жүрөт? Азыркы кезде биз мыйзам бар, акционердик коомдор боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошонун карамагында иштейбиз. Бул улуттук башкаруучу компания азыр фонддун астында болот. Бул жерде акционер фонд. Ана азыр экономика министрлиги азыр дагы закондун долбоорун иштеп чыгып киргизди. Бул холдинг системасы боюнча. Бул мыйзам буюрса кабыл алынганда жогорку кеңеш тарабынан, анда ошо холдинг болгондо дагы бул улуттук башкаруучу компания фонддун астынан чыгып өзүнчө холдинг болот келечекте. И башкаруу принциптери анда ошондо уже өкмөт ошол бул мыйзамдын долбоорунда кандай көрсөтүлсө, азыр проекттер бар, баарыбыз билебиз. Бирок бул жерде эң жакшы, эң үлгүлүү корпоративдик башкаруу болуш керек. Көз карандысыз директорлор биздин компанияларда көбүнчө басымдуу болуш керек. Мамлекеттин аралашуусу азыраак болуш керек. Ошо биз көбүнчө профессионалдар. Анан чет жарандар болобу, профессионалдарды алып келебизби, биз мындан чочулабышыбыз керек. Андан сырткары дагы ошол алып келген менеджерлерге биз ошондой тапшырмаларды койсок болот. Кандайдыр бир көрсөткүчтөргө, кандайдыр бир пландарга жеткиресиңер. Могу 2 жылдын ичинде. 3 жылдан силер кетип бараткандан кийин бизге кандайдыр бир ушунча 10-20 адисти даярдап таштап кетесиңер биздин Кыргызстандын жарандарынан деген. Анткени бул эми ушундай чоң, өтө жогорку квалификациядагы менеджерлерди даярдаш бул абдан чоң иш, убакытта талап кылат. Азыр көпчүлүк ошо биздин байым коом социалдык тармактарга да көп көңүл бура баштабадыбы? Анан ошо социалдык тармактарда да көп ошо өкмөттүн Facebooктагы расмий баракчасына да кайрылышты да. Бул канчалык деңгээлде туура чечим болду деген? Бул биз кайталап келейин, биз велосипед ойлоп тапкан жокпуз азыркы кезде. Ооба, биз эчтеке кылбай эле азыркы алакыбалда деле тура берсек болот, бирок мамлекеттик ошо ишканалардын келечеги кандай болот, 106, алардын ролу кандай болот? Же биз саны көп, сапаты жок болуп тура беребизби? Ошол эле акционердик коомдордун келечеги. Биз булардын Кыргызстандын гана ичинде эмеспиз, булардын чет жактан дагы. Ошол эле эралык биржалардан да булардын акциялары бийик даражада турганын каалайбызбы же каалабайбызбы? Анан реформага барыш керек. Бирок айтып кетейин, ушундай чоң активдик капиталды башкарууга биз топ менеджментти тартышыбыз керек. Чиновниктер эми бул чиновниктин жумушу башка, бизнес компанияларды рыноктук принципте башкаруу бул башка нерсе. Ошон үчүн баарын туура түшүнүш керек. Анан велосипед ойлоп тапкан жокпуз, мунун баардыгын ошо башка ийгиликтүү болгон реформалардан алып атабыз. Ренат Эмиргичевич, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушу жаңы түзүлгөн улуттук башкаруучу компания тууралуу кенен маалымат ала алдык. Кандай максатта түзүлгөн, эмне функцияларды аткарат, ушул тууралуу кенен бизге ушу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Ринат Сүлөбердиев маалымат берди. Саламатта калыңыздар.